Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн мен мастер-классты ушул жөнөкөй, аябай жөнөкөй жүндөн куюлган көйнөктү сайма менен кантип сайыш керек, кантип коздош керекти көргөзүп берейин деп атам да. Мен жөнөкөй эле шаблонго көйнөктү куйдум, эме жүндү куюп, анан көйнөктү киргизип, мынакей уже дайындап койдум. Дайындап, эми муну коздош керек, көрдүңүздөрбү, коздош керек. Азырынча бул көйнөк чоң, 2 размер. Саймасын сайып бүткөндөн кийин кайра дагы киргизебиз. Мына дагы жакыныраак сиздерге көргөзөйүн. Бул көйнөк көкөңдү, ак маргеланский шелктү үстүнө түшөгөндөн кийин бул ушундай баягы өңү ачыгыраак болуп калды. Маргеланский шелк эжекелер. Мен разреженный маргеланский шелк деп коет, ошол менен да иштейм. Бул болсо баягы ширинасы 90 сантиметр и бул бир аз калыңыраак. Мына ушул эми менен, шаблон менен, анан маргеланский шелктү шаблонго кезип мен төшөймүн. Мынакей төшөдүм. Бири-бирине кийгизип кийиш керек. Шелкту мындай жылып кетпеш үчүн бири-бирине киргизиш керек. Ушинтип мен жүндү төшөдүм. Шаблон, маргеланский шелк, андан кийин жүн. Жүн өзү көкөңдү болгону ушу камера мага эмнегедир апапак көргөзүп атат. Бири-бирине ушинтип кийгизип туруп саласыздар. Паркетная елочка деп коет, раскладканы орусча. По диагонали, по горизонтали деп, анан үстүнөн кайра аябай жука кылып туруп паркетный раскладка кылдым. Жакыныраак көрүңүздөр. Ушул көйнөктүн негизи эң кыйыны бул ушу раскладка кылганы. Бир күндөн ашыгыраак болуп калат раскладкасын салганы. Андан кийин шлиф машина менен иштетип бай киргизебиз. Мынакей көрүңүздөрбү, кандай кенен, чоң, аябай чоң. Шаблондон чыккандан кийин бул көйнөк ушундай болуптур азыр. Аябай кенен. Ушул мезгилде ойлаңыздар, үйдө көтөргөнгө болбойт столдун үстүнөн. Столдун үстүнөн эле жаткырып киргизебиз. Мынакей мен киргизип атам акырындап. Турасынан, узунунан, жеңин өзүнчө, жакасын өзүнчө, этегин өзүнчө оодарып, алдын астын ушинтип оодарып столго чапкылаш керек. Мындай жакшы киргенде колуңуздар менен иштеңиздер. Сол колду ичине киргизип, оң колду үстүнөн эметип, кайра оодарып, бир гана сыртынан эметпейсиздер, ич жагынан дагы киргизиш керек. Көйнөктү оодарыш керек. Оң тетир кылып оодарып эметиш керек. Мен сиздерге камерага көргөзгөн үчүн мен үстүнө жанагы сеточканы жапкан жокмун. Бирок мен камераны өчүргөндө сетканы салып, сетканын ичине дагы киргиздим. Колдонуңуздар сетка менен. Мен азыр колумдун учун гана тийгизип атам. Анткени бул эме болуп калышы мүмкүн да. Сырт жагы жүнү сыртка чыгып кетиши мүмкүн да. Мындай саксайып кетет өттө. Жүн маргеланский шелктон ашып, аябай көп чыгып кетсе жакшы болбойт. Мынакей мен кургаттым. Бир сыра 52 размер көйнөктү мен 54-56 размер кылып чала киргизип туруп эметем, чоң кылып. Анан кийин могу жыгачты ичине салып, прищепкалар менен баардыгын бекемдеп, жиптерди дайындап, мынакей мен крючокчондо көп суроолор болот. Мына көрүңүздөр ушундай. Анан могу сатып алган крючок бул болбойт. Ушуну көп сурайсыздар да, болбойт иштегенге аны менен. Негизи мен апамдын колго жасаган эле крючок менен иштейм. Анан ушу Бишкекте да сатат деп айтышат, бирок өзүм деги көргөн жокмун. Жасатып алгам, апам жасатып алган.
Анан кийин апамдан кийин мага 2 күрчүк калды. Бирөөсү кичинекей, ал жана ичке жиптерди эметет. А бул колумдагы азыр күрчүк, бул калың жиптерге ылайыктуу. Оң колум менен мен күрчүктү кармайм, сол колум менен ич жака көйнөктүн ичине киргизип колумду күрчөккө жиптерди илип, анан кийин саймасын сайып атамын. Бизге эми бул оңой эле. Мынтип кыйналсаңыздар, ушундай жыгачты жасап алып, керме сайманы азыр билбейм десеңиздер, жанагы орусча айтканда вышивка, крестика, гладио деп эметет. Анан ар кандай күлдөрдү саят. Ошондой сайманы деле сайсаңыздар, жүнгө аябай жакшы кирип, анан сүрөтү да жашынакай болуп калат. Эми мындай эметкенде өзүңүздөргө деги чек койбош керек. Кандай жип менен кандай сайма сайсаңыздар дагы бул көйнөктөргө аябай жараштык болот. Мончокторду салсаңыздар болот. Анан кийин ар кандай стразы деп коет, мончоктордун түрлөрү көп, куздосоңуздар болот. Ушул мезгилде баарын тигип алып, бөт дайындап, көктөп тиксеңиздер деле болот. Анан кийин бул керме сайманын ийнеси менен иште алсаңыздар, анда жаныбарларды, чымчыктарды сайып дагы анан киргизсе аябай кооз дагы жарашыктуу болот. Жиптердин өңдөрүн көйнөккө ылайыктуу кылып аласыздар. Кээ бир оттенокторду аябай келиштирип көйнөккө кооз кылса болот. Бул көйнөктүн өзү негизи модели аябай эле оңой. Трапеция деп коет, ушу трапеция эле болду. Азыр мен чыгарып атам, мына сиздерге көргөзүп эметип атам. Мына дайын болду. Эми муну мен киргиземин. Жана көргөндө көйнөк башкача болчу, саймасын сайгандан кийин башкача. Мен азыр ызык сууга салып атам. Ызык суудан чыгарып, азыр чылап коем 1,5 саат. Анан кийин чыгарып, акырын үстүнө сетканы базамын, үстүнө жабамын. Көрдүңүздөрбү, мен бирде камерага сиздерге көргөзүп атамын. Сиздерге ылайыктуу кылып эметип атам. Же болсо негизи сеточканы салып туруп анан иштеңиздер. Бүт сетканы ичине жазаңыздар. Көйнөктү оодарып, акырындап, кайра көйнөктү оң жагынан, тетир жагынан киргизип эмтесиздер. Эми бунун баары кирип бүткөндөн кийин мен эмне кылам? Мен муну жуамын, таптаза кылып жуам, анан уксуска да чылап коем. Анан баягы мен корктум. Өтө кирип кетпесин депчи. Аябай корктум да, ошон үчүн колго эле жашынакай сыгып алдым дагы, суусун кетирип, мынакей манекенге киргизип атам. Кимде жана швеялардын манекени жок болсо, ушундай деле манекен болот. Таза эчтемке таппасаңыздар, клеенка кийип, өзүңүздөрдүн денеңиздерге ушинтип ылайыктап эметип койсоңуздар болот. Урматтуу айымдар, мага подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Бул көйнөк аябай кооз дагы болду. Мына эми үтүктөп эле коюш керек. Эмки мастер класска чейин мен менен бирге болуңуздар, эжекелер.